Арбаңыздар, ескерели эс тутумдун барында рубрикабыздан мен Өскөн Алиев Нарынбек Абылович сиздерге дагы бир эскерүүнү тартуулап турам. Айтылуу кыргыз акыны Алыкул Осмоновду агытсе ден соолугуна шыпа болор деп Илимдер Академиясынын илимий кызматкери, белгилүү фольклорист Ыбырай Абдрахманов 1946-жылы ат башыга алып барган экен. Айран сүт кымыз ичип жайлоодо жүргөн учурунда акындын пограничник колхозунун активдери менен түшкөн сүрөтүнөн бир элес калыптыр. Мына могу сол жагынан алып караганыбызда Ысак Орозобеков, андан кийин Калы Алыбеков, ортодо Алыкул Осмонов, андан кийин Өмөр Койчиев, анан Мамыт Шерманбетовдор. Булар чарбанын активдери болгон. Койчиев Өмөр, мына бул Алыкулдун сол тарабында турган Койчиев Өмөр 1934-жылдан 1958-жылга чейин колхоз башкармасынын төрагасы болгон. 1947-жылы ага Кыргыз ССРнин мал чарбасына эмгек сиңирген устат наамы берилген. 1951-55-жылдары Кыргыз ССР Жогорку Советине депутат болуп шайланган. Мына ушул айылдын Актамдуу Борбордук көчөсүндө бул кишилер жакын кошуна жашашкан. Өмүрлөрүнүн акырына чейин. Ал көчөгө кийин Койчиев Өмөрдүн ысмы ыйгарылган.